Салам урматтуу айымдар. Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Менин каналыма сөзсүз катталып коюңуздар. Тиги жер могуз тигиндей сатып алыптыр. Ой, ал бирөөнүн жардамы менен алып керек ошол нерсеничи. Өзү андайга жете албайт. Ошо сөзсүз үстүнөн бирөө жардам берди. Ой, ал сулуу эмес, ал баары жасалган аныкы деген сөздөрдү көп эле угабыз болуш керек. Көрө албастык, ушактоо. Ошол эки негативдүү сапат тууралуу биз бүгүнкү видеодо сүйлөшөбүз. Көрө албастык деген эмне? Көрө албастык бул эмоция. Эмоциялардын баары мен ар бир видеодо эле айтып келатам. Бул гормондор. Демек, биз жөн эле бирөөнү көрө албай, жаман көрүп койсок, ичибизден, ал түзмө-түз барып биздин организмибизге таасир этет экен. Кантип? Эмне үчүн адамдар көрө албайт? Эмне үчүн андан жакшы, андан мыкты бирөө бар болсо, ооба ал мыкты, мен ошондойду болгум келип атат деп ачыгын айтпайт. Кичинекей балага окшоп, жете албаган нерсесине өкүрүп акырып ыйласа жетем деп ойлойт. Чоң эле адамдар. Эки себеби бар. Эгерде бир адамды жаман көрүп атсаңар, же ошол адам сизди орустар айтканда кыжырын келтирип раздражать этип атса, демек, балким мен аны көрө албайм деген суроо пайда болуш керек силерде. Эмне себептен биз көрө албайбыз? Психологдордун айтуусу боюнча эки эле себеби бар. Же бизде бар жаман көргөн, өзүбүздү жаман көргөн бир сапаттарыбыз ошол адамда бар. Мисалы, мен акчаны аябай жакшы көрөм. Өтө жакшы көрөм. Мен акча үчүн баарын кылам. Досумда дагы ошол нерсе бар. Ал акча үчүн баарын кылат. Баарына түкүрөт дагы ошол акча үчүн барат. Акча үчүн адам менен мамиле түзөт. Акча үчүн өзүнүн жүрөгүнө жакпаган нерсеге барат. Менде да ошондой бар деп биз анализдебейбиз. Биз жөн эле ал адамды жаман көрөбүз. Экинчи себеп. Ал адамда менде жок нерселер бар. Менде жок сапаттар бар. Ал адамды баары жакшы көрөт. Эмнеге? Ол калп эле жакшы иш жасап атам деп атат. Ал адам менден жакшы жашайт. Эмнеге? Ой, ага тиги эжеси, байкеси бирөө жардам берет. Бир жакшы үй бүлөдөн кыз алган, ошол кыздын ата энеси жардам берет. Ал эми менден сулуубу? Ой, сулуу деле эмес, карасаң картаң. Өзүнүн жашынан да картаң көрүнөт. Өзгөчө мага көп жазышат. Сен косметолог болуп картаң көрүнөсүң деп. Бул реалдуу көрүнүш эмес. Ошон үчүн мен ал адамдар түшүнөм да, ай, бул көрө албастык. Бул жөн гана эмоция. Ал адамдар ал жаман сөз мененчи мага жаман кылган жок. Мен ал сөздү өткөрө берем, жакшы сөздү окуйм. Ал адамдар өзүнүн организмине, өзүнүн эндокриндик системасына, бооруна, өтүнө, жүрөгүнө, терисине, сулуулугуна, жаштыгына зыян келтирип атат. Кантип? Кайра эмоцияларга келели. Эмоция деген бул гормондордун бөлүп чыгуусу. Эмоция 3 этапка бөлүнөт. Биринчи, биз ойлойбуз, эмоция, ойлонобуз, андан кийин эндокриндик система реакция берип гормондорду тыштайт, андан кийин биздин денебиз жообун берет. Күлөбүз, ыйлайбыз, кыжырланабыз. Мына 3 этаптан бир эмоция турат. Көрө албастык болгондо бул негативдүү эмоция. Эмоциянын баары позитивдүү жана негативдүү болуп бөлүнөт. Эмоциянын баарын биз контролдой албайбыз. Кээ бир эмоциялар биздин контролсуз деле болот. Ал организмдеги өзгөрүүгө биздин көңүлүбүз, биздин мээбиздин жооп бергени. А кээ бир эмоцияны биз өзүбүз контролдой алабыз. Көрө албастыкты биз өзүбүз контролдой алабыз. Негатив, позитивдүү эмоция аябай сонун моундай гормондорду организмге алып чыгып берет. Бул гормондор
бүт органдардын иштөөсүн жакшыртып, организмди ойготуп, кан жүгүртүүнү жакшыртып, зат алмашууну жакшыртып, бүт чыккан гормондорду кайра бир сыйра жаңылантып, организмибизге жаштык, сулуулук, ден соолук берет. А негативдүү эмоциялар болсо тескерисинче бул гормондордун баарын козгоп, биздин организмибизди уктатып же өнөкөт стресске алып келип, организмде кычкылдандыруу стрессин пайда кылат. Бүт органдардын иштөөсүн бузат. Жана организмди тез картайтат. Урматтуу айымдар, көрө албастык деген эмоциялардын эң жаманы. Андан көрө жинин келүү, андан көрө ачуулануу. Бирок көрө албастык бул өнөкөт стресс. Бул медициналык көз караш. Ооба, жөн эле бирөөнү көрө албайм деп ойлоп атасыңар, бирок өзүңөрдү жаман нерсе жасап атканыңарды түшүнбөйсүңөр. Биздин организмибиз аябай акылдуу система. Ар бир системада башкаруучулар бар жана башкарылгандар бар. Биз өзүбүздү өзүбүз контролдой алабыз. Ошол себептен ар бир адам өзүнө ушундай суроо бериш керек. Менде барбы ошол көрө албастык? Бар болсо кантип аныктайм? Жиниңер келип атса, бирөөңөргө кыжырыңар келип атса, бирөөнүн бир нерсеси жакпай атса, ошондой суроо сөзсүз берилиш керек. Көрө албастыктан кантип арылсак болот? Биринчиден, бул жакшы, позитивдүү жакка ойду өзгөрт. Бирөөнү жаман көрөсүңөрбү? Эмне үчүн мен аны жаман көрүп атам? Деп анализдөө. Анан ал адамда жакшы сапаттарды издеп таап, ошол жакшы сапаттар жөнүндө айтып, ошол жакшы сапаттар жөнүндө ойлонуу. Экинчиден, өзүңөрдү өзгөртүү. Эгерде силер бирөөнү көрө албасаңар, демек ал адамдагы жакшы сапат же жаман сапат силерде бар. Же ошол жакшы сапатка силер жетпей атасыңар. Ошол жакшы сапатка жетиш үчүн кандай кадамдарды кыла алабыз? Ошону жазып, түшүнүп, ошол кадамдарды кылып, ошол нерсеге жетишкенге аракет кылуу. Жаман эмоцияларга берилүү эмес, жакшы кыймылга берилүү, жакшы аракетке берилүү. Өзүңөрдө жакпаган жаман сапаттардан арылуу. Кантип? Психологиянын жолу менен. Психологко кайрылыңыз, китеп окуңуз, өзүңөрдү изилдеңиз. Жана ошол нерселерди жок кылуу. Достор, мен каналымда дайыма пайдалуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Бул жалаң гана сулуулук эмес, бул жашоодогу организмге, биздин ден соолукка таасир эте турган процесстер жөнүндө да көп айтам. Ошол себептен мен каналыма сөзсүз катталыңыз. Видео жакса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз жана перепост кылыңыз.